Саламатсыздарбы? Бүгүн 20 апрель. Бүгүн биринчи квартал бүттү. Биринчи квартал бул январь, февраль, март айы. Ушул 3 айдагы сизде канча выручка болсо, ушул выручканы көрсөтүп, единый налог отчетун тапшырып, жана төлөмүн төлөп коюшуңуз керек. Эгер бүгүндөн кечиксеңиз, анда штраф жана пеня кошулат. Отчетту ушул отчеттон эле тапшырабыз, подача отчетов. Единый налогту тандайсыз. Андан кийин бул жерде 4 түрдү көрүп жатасыз. Эгер сиздики выручкаңыз 8 миллионго чейин болсо, анда малый предпринимательствону тандайсыз. Кайсы бул жерде 1 апрелден баштап ушул форманы тандайсыздар. 1 апрелден баштап выручкаңыз башталса. Значит, биз муну тандабайбыз азыр. Азыр биз 1 кварталга тапшырып атабыз, ошон үчүн биз могул жерде 1 январдан баштап 31 мартка чейин выручкабызды көрсөтүп, ушул форманы тандайбыз. 0,91,8. Стрелканы базабыз. Так, бул жерде форманы көрүп турасыздар. 0,91,8. Первоначальный налоговый периодту көрсөтөсүз. 1 квартал. Көрдүңүздөр, 1 январдан 31 январга чейин эмне болгонун ушу жерге жазасыздар. Эгер сиздер торговый деятельностьте иштесеңиздер, ушул жерди ачасыздар. Андан кийин бул жерде 0,5 ставкада отургандар тапшырат. 100 миңге соода болсо 3 айда ушул жерге жазасыз, анын налогу 500 сом болот. Стандартный ставкадагылар, торговый деятельностьте отургандар стандартный ставкада 4% наличный, 2% безнал. Дальше өзүңүзгө тиешелүү нерселерди тандай бересиздер. Бул жерде производство, так, стандартныйда отургандар ушул жерди тандайт, 4-6%. Кафе, столовойлар, швея, сауна, бильярд, баня. Ошолорду толтуруп туруп, сохранить кнопкасын басып коесуздар. Бул отчет бул жеке келип түшкөндөн кийин, статусуңуз принят болгондон кийин, мындай жашыл болуп принят болгондон кийин, сиз ушул жерден эле төлөп койсоңуз болот. Оплатить кнопкасын бассаңыз, сизге дальше платеж чыгат. QR-код чыгат, ошон менен сканировать этип төлөп коесуз. Бүгүнкү күн акыркы күн жетишип калыңыздар.